Саламатсыздарбы? Мен Атыжон Мыдыр Исаков, мен кайрадан Бишкектемин. Мен сиздерге убада бергем. Иретсиз Бишкек деп долбоор ачып, ушул Бишкектеги ушундай Бишкектин курулуш багытындагы, курулуш тармагындагы иретсиздиктерди көргөзүп беремин деп. Азыр мен мынау Манас көчөсү менен Абдумомунов көчөсүнүн кесилишинде турамын. Манас көчөсү бул чоң көчө. Бишкектеги эң бир көрүнүктүү көчөлөрдүн бири. Мындай алганда президент жүрө турган көчө, президентский көчө деп койсок болот. Анан ошодон мынау Абдумомунов көчөсү деп мына шаардык прокуратурага, стадионго бара турган бир мындай переулогу, кичинекейирээк көчөсү. Бул мурда кичинекей көчө болуп жүргөн, көзгө көрүнгөн эмес. Анан бул жерде айтышат, жанагы шаардын мурунку мэри Суракматов ушул жерде бир объектиси бар экен дейт. Ошол объектисине жол ачыш үчүн анан ошентип жолду оңдогон дейт. Чтобы ошону мындай көрүнүктүүрөөк кылыш үчүн, ишке киргизиш үчүн деп атат. Өзүнүн имараты үчүн деп атат. Бул эл үчүн эмес. Мен уккан ушак боюнча. Эми ал ушактын канчалык чындыгы бар, канчалык жалганы бар мен билбейм. Бирок ошого жакындап эле келатат. Азыр мынау көчөнү көрсөтсөм сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Ыдыры, сен эми ушу шылтоо таппай эле турасың. Бир жакшынакай көчө экен, несин чыгарасың, несин көргөзөсүң, несин сындайсың дейсиздер. А мен азыр көргөзүп берем. Бул көчө мындай ири бүйрүү мультфильм болуп курулган көчө. Мен бул көчөнү айтып берүүнүн себеби кийин мындан башка жанагындай курул элек көчөлөрдү кайра куруп атканда ушуга окшогон каталарды кетирбесе экен, ушуга окшогон нерселер эске алынса экен дегеним. Азыр ар бир курулушка уруксат берип атканда же курулушту мындай бир көчөлөрдү куруп атканда же курардын алдында же пландап атканда ушуга окшогон нерселер эске алынса экен деген эле ой. Жүрүңүздөр эми. Мына азыр көрөсүздөр да, мына карасаңыздар, мындай тротуар бар, жакшы, бардыгы жакшы. Сонун деп атасыздар да эми мындай. Мына сонун экен, мен деле көрүп атам. Мына кенен тротуар, мына жок эле дегенде бир 2,5-3 метр чыгат мына тротуар. Жакшы. 2 метр, 2,5 метр кенен экен, жакшы. Эми дарак эккенге орун калтырган эмес, башка жок, макул эми. Анча-мынча жеринде калтырылыптыр. Бирок эми дарак эккенге деле мындай орун калтырып койсо болмок. Калтырылган эмес. Макул эми. Азыр эми бул жагына өтөлү азырынча. Мына бул жактан тротуар келатат, көрдүңөр, Мына. Бул жактан келатат, тетиги жактан келатат. Анан бул жагына дагы кетет. Анан барганыңызда карасаңыз мына. Мынау имаратка такалат. Кантип такалып калат буга? Эми ушуну көргөзүп берейин, жүрүңүздөр эми. Мынау турган парковкаларды айтсак болот. Бул мынау имаратка караштуу. Ушул имаратка келгендер ушул парковкаларга, мынау орундарга машинасын койсо болот дейбиз. Жакшы. Эми жүрүңүздөр. Келет дагы мынау жерге келип такалат. Мынау биздеги Бишкектин архитектуралык ужасы, архитектуралык бир урод деп койсок болот да. Мынау жерге келет такалат. А мынантип адамдар айланып өтүш керек. А бул имарат өзү мына астындагы подвалы дагы бар экен, үстүндө жанагы чатырдагы дагы бир кабаты бар экен, баягы сокольный этаж деп коет. Ошону кошсоңуз дээрлик 5 этаж болуп атат. 5 кабат имаратта жок эле дегенде 50дөн бир 100-200ге чейин адам иштесе болот. Анан болуптур 100 адам иштесин, 100 адам иштегенде деле 100 адам канча машина минип келет бул жерге. Канча машинаны айдап келет. Бир парковкасы жок. Эми мына жагын караңыздар. Парковканы мына жака жылдырып коюптур. Парковка эмес эмени, жанагы тротуарда. А парковкасы жок дагы мына линия турат. Мына линия эми парковка болуп калыптыр. Мына машиналар ушул жерде турат. Буга ким мындай азыр ким кайсыл башы менен ушул курулушка уруксат берген деген маселе. Бул имарат кимге карайт? Бул кимге караса дагы, керек болсо Садыр Жапаровго караса дагы, керек болсо азыркы ушул кылычынан кан тамып турган жанагы Ташиевке караса дагы бул алыныш керек. Мыйзамсыз. Мыйзамсыз болду, алыныш керек. Мынандай болуп эч ким мындай курулуш салбаш керек да. Муну көрүш керек дагы, башка бай болобу, бийликтеги адам болобу, ким болгон күндө дагы ойлонуш керек. Эртең баары бир бул алынып кетет. Андан көрө мыйзамдуу кылайын дегенге жол ачылыш керек. Мынау алыныш керек. Мынонун азыр жок эле ашып кетсе бир 2 метрлик эмеси бар, орду бар. Андан башка эч нерсеси жок. Мисалы бизде бул мынау имаратты көрсөңүз толугу менен уурулук менен курулган деп айтсам боло берет. Себеби мындан караңыздар. Мынау жакта мына жаман үйлөр турат. Кылгын келеби? Имарат кургун келеби? Мына ушул үйлөрдү сатып ал дагы. Ошол жерге кура бер. Жок, анан кийин келип туруп баягы жашылдандырыла турган, адам баса турган, же болбосо машина кое турган жерге ушинтип имарат салып алган.
мисалдар бизде тыйылыш керек деп ойлойм да. Мына ошол азыр Бишкектин жапжаңы көчөсү ушул. Жапжаңы көчө бул. Жаңы курулган. Мына али эменин мына асфальттын жыты кетелек десек болот. Мына булар деле куруптур. Жакшы. Менин мындай эч кандай дооматым жок. Мына эки катар ошол нар жака бер жака каршы терси жүрө турган жол турат. Андан сырткары парковка турат. Парковкадан беракта мына тротуардагы турат. Тротуардын арагына кура берсин канча кааласа. Эми ушундай эле мына ушу жол менен кетип атабыз да, мына карасаңыздар, мына бул жактан карап туруп наркы жака тарткан эле. Мына жака келгенде дагы мына линия мындай келет да. Келет дагы мына жерге келгенде 1 метр бул жака жылып кетет. Эмне үчүн жылды мен түшүнбөйм ушу. Макул эми 1 метр эми нарак берак макул дейли. Бул жерге келгенде 1 метр беракка жылат. Мындан өткөндөн кийин дагы жарым метр кайра артка жылат. Мына тротуар менен баратабыз да. Бул жакта парковка турат, жакшы. Сөз жок. Эч кандай сөз жок. Бирок түз барсаңыз мына жерге барып кайра эле дуалга такаласыз. Ал дуал кимдики десеңиз, бул ушул шаардык, Бишкек шаардык прокуратурасынын дуалы. Бишкек шаардык прокуратурасына келгенде тротуар аларды айланып өтүп кетет экен. Эми мыйзамдуулукту прокуратура өзү көзөмөлдөп отурат да. Өзү мыйзамды, эрежени прокуратура өзү кооруп отурат. Бирок кооруп отургандар дагы келип өздөрү монтип ууру болуп чыгып калат да. Монтип айланбаш керек эле. Мына жол ушул бойдон өтүп кетиш керек эле. Мисалы прокуратуранын азында азыр мында парковкасы барбы жокпу мен билбейм. Ашып кетсе бир 5-6 машиналык парковкасы бардыр ичинде. Парковкасы барбы булардын? Ичинде парковкасы барбы жокпу? Канча адам, канча орундук примерно бул жол менен? Bilmiyorum, böyle. Азыр мен мына тротуар прокуратуранын айланып кеткени жакшы элеби? Сиздин оюңузча кандай? Tüz ele geçse olmaz mı neydi? Ошону айтам да мен. Olmadı. Mamleketini mi sorulduğunda tüz getirdi yakıştı. Же прокуратуранын мыйзам, эреже бардыгы айланып өтүш керек. Yok, mizan barımızga bir deydi. Макул. Мына ушул. Мыйзам баарыбызга бирдей, бирок прокуратурага келгенде мыйзам дагы, эреже дагы, жол дагы аны айланып өтүп кетиш керек. Мына. Мындан түз эле өтүш керек эле өзү. Бул жагында ошол жанагы прокуратуранын машиналары токтосо токтой берсин. Мына жагы парковка болсо болуп кала бериш керек эле. Ашып кетсе 10 машиналык эмеси бар. Прокуратурада. Ашып кетсе бир 10 машиналык орун бардыр. Каяка токтойт? Анан аркы бетке токтойт. Эртең мына курулуштар бүтүп атат. Бул курулуштар бүткөндөн кийин мына тарапка прокуратуранын эмес, ушулардын өздөрүнүн машинасы тура турган болуп калат. Не кылайлы? Прокуратурага кирелиби, кирбейлиби? Кирип кандай болот? Бул жагы ушул боло береби деп сурайлыбы? Же булардын баягы жалган жакшы сөздөрүн укпай эле коелубу? Мына бул жактан айланат дагы мындай келип туруп, кайра аркы жакка келгенде бул жакка өтүп кетет. Мисалы, архитектура башка ушул жерге мындай шаардын мэриясы ушул жерди мындай куруп аткан учурда балким прокуратурадан корккондур балким. Кирсе кирип көрөлүчү, жүргүлөчү. Менин аты жөнүм Мыдыр Исаков. Мына тротуар неге прокуратураны айланып өтүп кеткен деп сурайын деп келдим эле. Прокуратураны айланып өтүп. Түз келаткан тротуар мына көчөдөгү. Эмне үчүн мэрия ушул эмеге прокуратурага келгенде айланып өтүп кетет? Неге түз өтпөйт? Ошону сурайын деп. Айланса болбойт. Эми эмне үчүн айланыш керек макул? Эми жол болсо айланат да. Жок, ошо жолду Жол болбойт да мындай. Жок, эми түз келе атат да. Айланып келип туруп, кайра дагы түп түз кетип атат. Ошону сурайын деп атам. Сизби? Кандай саламатсызбы? Менин атым Мыдырис, Мыдыр Исаков. Муну прокуратураны сиз ким болосуз? Прокурорбу же? Yok, satırdık. Завхозбу? Satırdık. Сотрудник. Сотрудник катары жөн эле оюңузду сурайынчы анда. Мына жактан тротуар түз келе атат, мына жактан. Келип мына сиздердин дуалыңыздарга такалып атат дагы айланып өтүп атат. Прокуратура
мыйзам, эреже, архитектуралык эрежелер. Аны Нормалар. мен чечпей эткенмин. Жо негизи сиздин оюңуз жеке мындай жаран катар оюңуз, шаардык катар. Айланып өтүш керек. Шаардын архитектурасын караш керек, анан айтам. Мен Архитектура ушу сиздерден коркуп эле айланып кеткен жокпу дейин да. Аны билбейт экенмин. Мына жерди ачып койгула дей албай эле. Мен архитектураны караш керек да проектте кандай, мен билбейм да анычы. Мен көргөндө Мен азыр кимден сурасам болот бул жакта? Кимдан бери ушундай турат да, анан аны билбейт экенмин. Аны архитектурадан биринчи ошол жактан билгиле. Бияк архитектура эмес да. Мен билем эми, азыр мен ошол сурап атам да мындай. Даже архитектура ошентип айланып өтүп кетип атканда дагы, мына жерден айланып өтүп кетипсиңер, мына жерди биз ачып берели деген прокуратурада деле демилге болуш керек беле дейм да. Аны ошо билип ошо өздөрү салып атат да. Аны архитектурадан алып бергиле, прокуратура билбейт да архитектура эмес да. Бул надзорный орган. Макул. Ошо надзорный экениңиздерден сурап атпаймынбы? Моякты ким салды, ошолордон Эми мен аны билбейм. айланып кеттиң. Могу жол салгандардан сурашам. Сиз жөнөкөй кызматкерсиз. Сиздер арыз боюнча гана иштейсиздерби же мындай жөн өзүңүздөр көрүп деле демилге көтөрө бересиздерби? Мисалы мен азыр мындай барып карасам, тиги жакта бабанын немеси бар экен, банкоматы бар экен. Ал жерге келгенде тротуар жоголуп кетти. Бул мыйзамдуулукпу же мыйзамсыздыкпы? Өткөндө тиги Facebook'та жүрөт. Ушунда тротуар келип, павильон турат, анан эч ким жок болгонун көрүп бербеле? Жок. Жок, ошону айтам да, эми сиздер айтып атасыздар да биз менен Московскийде. Жок, аларда барам. Мен азыр мына көчөнү азыр Сен мындай. кимсиң эле? Менин атым Ыдырыс, мен жөнөкөй блогермин. Блогер. Анан Эми аны бул мындай да прокуратура деген эми надзорный органды билесиңер да, мыйзамдуулукту. вот ошону айтсам азыр, вот ошону архитектура боюнча биз билбейбиз да аны. Аны ошо тиешелүү архитектурадан байгылоо жол мисалда ошолордон сурашыңар керек. ооба. Макул, рахмат. Оларды салып бергенге сүйүнүп отурабыз, о жакшы болуп калды деп. Мен дагы сүйүнүп атам, бирок сүйүнүп эле баса келгенде эле шахмат болуп кетиптир. Мурун басыш кыйын болчу мында. Азыр мындай болсо дагы оңолуп жакшы болду. Ошого шүгүр деп атасыздар. Ошого Кудай шүгүр. Макул, рахмат. Так, азыр эми прокуратураны мында айландык, өттүк. Анан бул көчөгө келдик эми. Мындан нары өтсөңүз, мына. Бул жакта дагы мындай эме тротуар келет. Келгенден кийин мына бутканы айланыш керек, анан өтүш керек. Ушул мына эмне экен бул? Эмне ишкана экен бул? Катар мамлекетинин элчилиги дейт. Мына элчилик ушул элчиликтин мына буткасын айланыш үчүн мынтип тротуарды айланып салыппыз. Тротуарды айлантып коюппуз бутка үчүн. Мына бутканы айландык. Айланып өткөндөн кийин кайрадан бул жолго түшөбүз азыр. Азыр алдыда сонундарды көрөсүздөр азыр. Мына жол менен баратабыз, Эми бир жакшынакай жол да мындай карасаңыздар, тротуар барбы? Бар. Ыдырыс, сен эмне эле асылып атасың? Көрбөйсүңбү? Бир жакшынакай тептегиз тротуар экен деп атасыздар да эми. Мына тетигинде барсаңыз уже машиналар турат. Эмнеге турат алар? Себеби ал жерге ошо машина тура тургандай болуп калган. Жүрүңүздөр. Мына ушунча машина турат мына жерде. Булардын бардыгы мына жолдо проезжий частта турат. Проезжий линияда турат булар. Себеби эмнеге? Себеби мына жол бир аз артка мындай чегинсе, бир аз кененирээк болсо, мына машиналар бул жакта турмак, а тротуар бул жакта турмак. А жок, элчиликти айланыш үчүн наркы жак ошол тротуар жолго чыккан, а парковкага чыккан. А парковка жолго чыгып кеткен. Азыр эми парковканы мына тротуарга коюп, тротуарды өзүнүн ордуна алып келишибиз керек менин оюмча. А Бишкектин мэриясы, Бишкектин архитектурасы, курулуш башкармалыгы, курулуш бөлүмү жана башка ошого окшогон курулушту надзор кылган органдар Бишкекте ондоп саналат да мындай алганда. Экотехинспекция деген бар, архитектура деген бар, госстрой деген бар, долбоорлоо институту деген бар дагы, жана башкалар. Кала берсе ГАИ деген нерсе бар да. Мисалы бир жерде бир авария боло турган болсо, бир кырсык боло турган болсо, кырсыктын келип чыгуу себеби изилдениш керек. Ал кырсыкка эмне себеп болду? Жөн эле айдоочунун жөнөкөй катасыбы? Айдоочу телефондо сүйлөшүп кетип атып, ушу кырсыкка чагылдыбы? Же айдоочу мас беле? Же болбосо айдоочу бир аз эле алаксыса,
жолду көрбөй кала турган же бирөө менен кагышып кете турган шарт ушул жерде түзүлүп калганбы, бул жерде архитектуралык катабы деп мындай бир анализ кылышыбыз керек эле. Эми мына келдик да мынтип. Келгенден кийин мына жерде машина турган, а? Машиналар көрсө бул жерде өзүнүн парковкасында турат экен. А тротуар бул жака жылып тур эми. Эми бул жерде мына тротуарды салганда, кече мен бир жерде бир жакшы тротуарды көрдүм эле. Ал жерде мынага окшогон эле плиталардан мындай кылып жай өтүп кеткен, мындай плавно деп коет го орусча. Жай мынтип түшкөн. То есть ал жерге мындай басканга дагы ыңгайлуу, коляска менен жүрсөң дагы ыңгайлуу, велосипед менен жүрсөң дагы ыңгайлуу. Мисалы, мына жерде ошол нерсе эске алынган эмес. Мына жерге ушундай мына доңкойгон эменин ордуна, мына бордюрдун ордуна андан көрө жанагы мындай бир жалпагыраак, куушураак нерсени койсо болмок деп ойлойм. Бизде ошондой бир эми ким күчтүү болсо ошонун гана укугу эске алынат дагы, ким алсыз болсо алсыздын укугу эске алынбай эстен чыгып кете берет да. Бул жерде мисалы велосипед менен эми жүрөбүз. Азыр бардыгыбыз айтып атабыз, ой шаар пробка болуп калды, ой шаар булганып атат дейбиз. А шаар булганбаш үчүн велосипед менен жүрүшүбүз керек, же жөө жүрүшүбүз керек. Ал үчүн жөө жүргөнгө шарт түзүлүш керек, велосипед менен жүргөнгө же самокат менен жүргөнгө шарт түзүлүш керек. А биз ага шарт түзбөйбүз дагы, бардыгын, элдин бардыгын биз машина мингенге аргасыз кылабыз. Себеби шарттын бардыгын машина минип жүргөнгө гана түзүп атабыз. Бишкекти өзү айтышат да, мурда Бишкек шаарынын алгачкы жетекчилери булар аскер адамдар болгон деп. Аскерлердин ой жүгүртүүсү мындай, түп-түз болот депчи мындай. Түз сызык. Ошон үчүн Бишкек шаарынын картасы мындай клетка болуп, мындай квадрат болуп түзүлүп калган деп айтышат. Макул анда ошондой болсун. Анда азыркылар айтмакчы до конца ошентип кетишибиз керек эле да. А эгерде мындай бир аз ирирээк боло турган болсо, макул ири болсун. Бирок алдагы ирилик дагы мындай куушураак болуп мындай поворот болуш керек да, анан кокустан эле бай шахматтай болуп эле мындай бараткан тротуарың мына жерде барат эле, анан эле бул жака өтүп калбаш керек да. Анан эле баратсаң жоголуп кетпеш керек да. Бул болуш керек да, бирдеме болуш керек. Кандай болгон күндө дагы. Азыр мындан караңыздар мына. Мына жерден барасыз, карасаңыз эми дагы бир дуалга такаласыз. Көрүнүп турабы? Дуал. Ал дуалга такалбаш үчүн кайра мына жолго чыгасыз азыр. Мына жерден хоппа деп секирип түшөсүз. Майып болсоң дагы, коляскада жүрсөң дагы, велосипед менен жүрсөң дагы, баягы самокат менен жүрсөң дагы ушул жерден секирип түшүшүң керек. Хоппа деп туруп, анан кийин өтөсүң. Өтүп, анан мына жака өтөсүң. Өткөндө мунунун канча пайызы тротуар, канча пайызы мунунун менчик экени бул дагы белгисиз. Анан бул жака өтөбүз макул. Эми ушундай болсо дагы бул жакта эми тротуарды эптеп аягына чыгарышкан, бар бул жагында тротуар. Эми биз жолдун наркы бетине өтөлү, ал жакта мындан да беш бетер. Мына жолду көрүңүздөр. Мына. Кенен тротуар барбы? Бар, жакшы. Тротуар бар. Кана тротуар, мына тротуар. Тротуардын жанында арык барбы? Бар. Кана мына. Анын жанында жанагы зеленый зона барбы? Жашыл аянт? Бар. Мына. Дарак эксе болот. Жакшы. Анын жанында парковкасы барбы? Парковкасы дагы бар. Мына. Бардыгы бар. Эми мына жерге келем. Кана тротуар эми. Мына. Келесиз дагы. Мына ол бир крутой имаратка келип такаласыз. Ушул жерге келгенде ушул крутой имараттын бул жагына өтүшүңүз керек. Мына. Анан тротуар кыскасы бул жерде дагы ушундай. Бул крутойду тротуар айланып өткөн. Мындай жол буларды айланып өткөн. Мыйзам дагы, эреже дагы буларды айланып өтөт. Тип айланып өттүк. Макул эми. Айландык дагы, эми биз жолго чыктык. Бая парковка боло турган жер азыр тротуар болуп турат. А мына машиналар эми мына проезжий частта турат, проезжий линияда турат. Мыналар жолдо парковка болуп турат азыр. Мына. Бул Бишкектеги баягы тупизмдин туу чокусу деп ушуну айтса болот да. Ошон үчүн баягы Дооронбек Садырбаев жок, жанагы Салижан Жигитов айтканда, кыргыз интеллигенциясынын көзү көчүгүндө деп. Муну маңдайдагы көз менен жасалган жумуш эмес да булчу. Макул, эми булар тротуарды мына жерге кылышыптыр, жакшы экен. А парковканы ичкерге киргизип коюптур. Эмне болуптур десе, му турат го мына деп атасыздар да эми. Макул. Турат экен, жакшы экен. Мирлан мырза, саламатсызбы? Жакшы, жакшы. Камерамен эле. Кандай, жакшы. Мирлан мырза, мен сизди Бабановдун жакын адамы деп билем да.
Биз агайыныбыз да. Агайын Мамилебиз сиздер, да. Анан мен азыр сизден сурагым келип атат. Кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликти мен сизге арткым келип атат да. Мен мына жактан келатам. Көчө салыныптыр, жакшы, асфальттын али жыты кете элек, таза, сонун, макул, бар. Кээ бир жерге келгенде ушул тротуарлар, жолдор кайсы бир имараттарды айланып өтүп кетип атат. Анан азыр мына жерге келгенде, азыр мына эми Бабановдун банкы дейли. Бабановдун банкына келгенде биз жолду айланып кетишибиз керекпи? Тротуар эмне үчүн жок болуп кетиш керек? Мен ойлойм, муну муниципалитеттин тротуарды салбады. Документтер менен текшериш керек деп атам да. Ооба, ошону текшериш керек. Аны мэрия аныктап чыгыш керек. Эгерде тротуар болсо, тротуарды коюп бериш керек, по-моему. Ошону айтам да. Азыр эми бул мисалы макул эми баягы тендерчилер келди, куруп кетишти, бүттү. Эми жолду сдавать этишти, макул. Азыр эми ошонун айынан мынаны карап атам да мен. Бул жакта тротуар наркы жактан алганда мына жерде турат. А парковка мына жерде болуш керек эле. Азыр эми парковка тротуарды жеп алдык дагы, тротуарды парковкага койдук, парковканы жолго чыгардык. Азыр мына проезжий линияда азыр мына машина батпай турат. Азыр мыналардын бардыгы фактически эме турат, бу жерде паркинг, ону тетиги значоктор турбайбы, парковка депчи. Ооба. Булардын баары, значит, парковкага макулдук берген да. Эмечи, ГАИ менен шаардык бийлик берген да. Бере албай атат да. Жок, карасаңыз. Ал наркы жака. Жок, ошо наркы жака, могу жерде эмне знак экен, мен да байкаган жокмун. Могу знак. Бул мына жердеги парковкага деп. Анда ошого деп атабы. Ооба. Мен ойлойм, буну сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Буну албетте тиги мэриядан көтөрүш керек. Документтерин текшериш керек. Кайры бузук болсо, мыйзамга ылайык чечиш керек. Жок, кээде документ дагы макул. Документти дагы биз билебиз да, эми документти кантип мыйзамдаштырып алган. Эми мен юристтин билесиз да. Эгерде мыйзамда, эгерде бул бузулса, эгерде мыйзамга ылайык болбосо, албетте сот эмеге сотко кайрылабы же мэрия болсо требованиясын жөнөтөт. Макул, эми экинчи жагы, мисалы сиз депутатсыз. Мен элге кызмат кылам, эл үчүн иштейм деп депутат болуп жүрөсүз. Экинчи жагынан Бабанов мисалы мен президент болом деп жүрдү. Мен бүтүндөй Кыргызстанга кызмат кылам деди. Ошол киши ушул жердеги эмени эми мыйзамды карашыбыз керек. Мыйзамда меники болгон болсо бербейм да деп коебу. Жок, мыйзамга ылайык тиги тротуарды кандай чийген документтерин көрүш керек да. Эми анда туура эмес чийса тууралайлыбы анда? Жок, тууралаш керек да, тууралаш. Эгерде туура өзү негизи эме бар, Бишкек архитектура бар. Бишкек архитектурага барып, полностью караш керек. Эгерде туура эмес болсо, туура эмес болсо, биз анткени мен Бабановдуку болобу, тиги башка бирөөнүкү болобу, баарыбыз мыйзамга бирдей баш ийебиз. Бабанов деле мыйзамды сыйлаган инсан. Эгерде бунун бардыгын бул өзү салган жок да, бул сатып алынган нерсе да. Эстер билесиздер го, кийинки эле жылдар эле сатып алынган нерсе да. Эгерде ушул документтер менен сатып алган болсо, эгерде реттеле турган болсо, реттеш керек да. Берде буга чейин көп акционерлер болгон, сатып алган, мен өзүңүздөр деле массалык маалымат каражаттардан көрбөйсүзбү? Эгерде сатып алып, анан кийин мунун бардыгын эгерде бул мыйзам бузуу болсо, мыйзамга ылайык Бишкек архитектура келип түзөп кетиш керек да. Ооба. Ну, знактарды коюп, знактарды коюп атса, значит, эми мэрия иштеп атат да, бир шарттарды коюп атат да. Иштеп атат. Мен азыр эми мына каталарды айтам да. Допустим, урбанистика деген болот. Ал боюнча сиз айткан боюнча мына тротуар, эгерде тротуар мына ногул болуп белгиленсе, анда тиги мэрия чечип бериш керек. Азыр эми мына бир жагы мындай караганда издевательство да, мына кичинекей кылып, чучуктай кылып коюп коюптур. Мына тротуар да эми мына. Мен ойлойм, мэрия менен чечиш керек. Мэриядан эгерде мына положенный жери болсо, мен ойлойм, биякта деле жылдыр берет. Баары деле мыйзам сыйлайт. Баардыгы мыйзам сыйлайт. Рахмат. Ийгилик. Рахмат. Азыр мына ошондой болсо да көргөзүп коеюн. Мирлан мырза жооп берди. Азыр эгерде мэрия айта турган болсо, тактап мындай алганда корректировка киргизсин деп атат. Ошого жараша алып койгонго мындай алганда Бабанов даяр деп атат. Көрөлү. Мына жерде мына. Мындай келгенде мен оюмча. Мына ушул жок эле дегенде, жок дегенде ушул 1 метр жылыш керек да, ичкерге кириш керек да. Жок эле дегенде. Азыр эми мына деген эмне деген мына? Бул өзү арык экен мына. Арыкты асфальттап коюштур. Бул мына карасаңар, мына арык мына жерден труба кетип атат. Демек бул трубага суу келиш керек да. Суу арык менен келет. Арык жок. Демек арык мына бул. Арыкты булар асфальттап, азыр ушул арыкта силер кыргызстандыктар мына бассаңар боло берет деп атат да эми. Себеби бул жерде Бабановдун банкы турат деп атат. Көрсө мына жакта эмеси бар экен жанагы. Банкомат бар экен. Мына машиналардын бардыгы азыр мисалы мындай да. Мына эки катар машиналарды эч ойлонбой келип, мисалы эгерде ошондой каражат болсо, эч ойлонбой келип туруп, жанагы эвакуатор менен жүктөп кете берсең боло берет. Анан неге? Себеби булар жолдо турат, проезжий частьта турат. Парковка кана? Парковка жок. Эмне болгон?
Эми жеп койгонбуз, сатып бергенбиз. Мына. Пешоходдун жанында слепая зона болуп калат. Пешоход өтүп аткан көрүнбөйт. Ооба, кая? Пешоходдон 10 метр берирээк туруш керек. Мына пешоход турат көрдүңөрбү? А, Мына могу машиналар баары незаконно турат. Полный эвакуация кылып кетсе болот. ооба, ооба. Могу жерде знак жок мисалы. Могу жерге знак коюш керек, бир жагына туруш керек да. Ооба. Могу жерден кетип атпай мынакей полосаны тебелеп кетип көрдүңөрбү? Полосаны минип кетти азыр. Мисалы, могу бир катарын коюш керек же могу жерге знак коюш керек. Сипай зона болуп каяктан ошондой болуп калат. Мына жактан, же наркы жактан. Мына могу жерден келе атсаңыз, азыр машина менен чыгып келе атасыз. Стептин артынан өтүп келе атасыз. Көрөсүзбү? Пешоходду. Же могунун артынан чыгып келе аткан көрөсүзбү? Көрүнбөйт ооба. Аны сүзүп кетсе ким күнөөлүү болот? ПДД боюнча могу пешоходдон 15 метр машина алысыраак туруш керек. Мына. Шаардыктар билет, шаардыктар тупой эмес, бирок аны эске алган, аны уккан эч ким жок. Мына. Алейкум ассалам. Саламат, кандайсың? Саламат. Тынчылыкпы? Мына банкомат үчүн мына жердеги мына чучуктай кылып, мына тротуарды кармап отурабыз. Ушу банкомат үчүн. Банкоматты бир аз мындай ылдыйраак кылсак, же банкоматты балким ичкерирээк кылса болсо керек. Мисалы эми дагы бир кызыкты көргүлө эми. Мен бул жерде дагы ошондой мыйзам байларды, мыйзам баягы кандай десем, чиновниктерди айланып өткөн дагы бир мисал көргөзүп берейин. Бул жагынан дагы көрүнөт экен, бул жагынан дагы көрүнөт экен азыр. Мына ушунча эл басып кетип атат, ондогон адамдар басып атат. Кенен тротуар бар. Бул баягы орус чыган архитектура боюнча, эски архитектура боюнча ошондой. Анан мына адамдар басып атат. Бул жер мындай басылбай калган, каралбай калган жер эмес, басып атат. Практикалык мааниси бар, зарылчылыгы бар. Эми караңыздар. Ошентип басып келсең, мына заборго такаласың. Буга ким уруксат берди мындай? Ушул заборду мынтип тосуп ал, ушул жерди ушинтип тосуп алсаң боло берет деп ким уруксат берди? Көрсө мындай кылыптыр. Мына жерден жол ачып бериптир. Бул жерди тротуар эми мындан кийин мына мен мына жерге мына бир крутой имаратты салдым. Бул меники. Эми тротуарды мага бергиле, силер айланып наркы жол менен өткүлө деп коюптур. Мына жол менен адамдар басып атат. Мына. Жол өзү мына жакта турат. Мына элдин жолу, элдин парковкасы мына жерде. Элдин тротуары мына жерде кетип атат. Мына жерден орточо алганда мына. Ушул жерден бул жагы азыр элдики, бул шаардыктардыкы, бул мына имараттык эмес. Имарат эгер кааласа мына жерге машина токтотом деп атат да, мен конокторум келсе ушул жерге түшөт, андан кирет деп атат. Жок. Коноктору келсе, конокторуна мына жерден жол ачсын дагы, мынаусун алып туруп, коногу мына жерге токтосун, анан ичине кире берсин. Мына жактагы жолду ачып коюш керек. Аркы жактагы парковканы жашыл аянт болобу, парковка болобу, ал берегирээк болуп, ал ушуга кызмат кыла берсин, макул. Бирок элди көчөгө чыгарып койбош керек да. Буларды мыйзам, эреже, тротуар ушул Бабановго келгенде, анан буга келгенде айланып өтүп кетпеш керек. Келдиби? Түз сызык келдиби? Келип до конца өтүп кетиш керек. Эмне үчүн буларды биз мындай айланып өтүшүбүз керек? Эмне үчүн ушуларга келгенде мыйзам айланып өтүп кетет? Эмне үчүн ушуларга келгенде эреже айланып өтүп кетет? Эмне үчүн ушуларга келгенде курулуштар, нормативдер бүт өзгөрүп кетет? Бүт айланып өтүп кетет. Булар сыйкырчыбы? Ким булар? Бишкек шаардык архитектурасы мындай. Эгерде мен келип туруп азыр мына жерге азыр ушу бирдемен салайын ушул тротуарга. Элдер мына жерден айланып өтө берсинчи десем, Бишкек шаардык мэриясы айтат да, "Өдүрүс, сен эмне келесиңби?" дейт да. Кантип мен сага тротуарды берип коём дейт. Бирок монолорго берип коюп атпайбы? Мунага берип коюп атат. Мына Бабановго берип коюп атат. Муну эски мекен билбейм мен. Ушинтип келиш керек мына жол. Өзү негизи идеалында. Мынантип келип, мына банкомат азыр толугу менен тротуардын үстүндө турат азыр. Бул тротуар, бул банкомат эмес. Бул Бабановдун жери эмес. Бул тротуар. Тротуардын үстүндө турат. Тротуарды минип турат. Азыр ушул мисалы Кыргызстан банкы мындай алганда элдин акысында турат. Элдин жолунда турат. Макул, эми бул жака жылдырып коюптур, эми айландык да, эми айланып өттүк. Баратабыз. Наркы жактан келаткан уже 2 метр, 2,5 метрлик тротуар жоголгон. Себеби көп эле мына жолго кысып салсаң дагы болбойт да, антсең наркы жол кысылып калат. Эми эптеп мында 1,5 метрлик тротуарды койгонбуз. 1,5 метр деле чыкпайт. Жол мына жака жылып кетти. Мына жактан келаткан жол мына. Мына жактан келаткан жол мына. Келатат да мына. 2 адам келатат, артында 4 адам келатат, наркы жакта дагы 5-6 адам.
мына жакта бир адам нары кетип атат, демек булардын практикалык мааниси бар. Анан бул келди, мына жактан түз келгенде азыр худду мына арчаларды тепсе өтүш керек экен. Бир жагынан алганда ушул эмени банкты, Бабановдун банкын айланып өтүп атабыз. Экинчи жагынан келгенде Бабановдун банкы тротуарды жок кылып койгон, арыкты тротуар кылып койгон. Сиз тартып атасызбы, кимиз болосуз? Кызыкчылыгыңыз барбы, жокпу? Азыр эмнеге тартып атасыз мени? Сиз мен бияқта просто охранасызбы, эмне болду? Охранада иштейм ошол. Жакшы экен анда. Охрана болсоңуз мага 1,5 жооп береби, бербейби? Жок. Бербейт, а? Жок, сиз эмне кайсы? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков, мен жөн эле Ыдырыс Исаков деген блогермин. Було? Мен сиз банкка келсеңиз, мындай келиңиз, мына мен банктын өкүлү болом, охранасы болом. Банкка тиешем жок мен. Банкоматта мен тартып койсузбу, мен карточкадан акча чемет өтөтсөм. Aydasın sen tavalandı, bilesin bir dilekti. Банкоматта сизди тарттымбы мен? Ошол жерден урдап коеюн дедимби, же эмне кылдым экен? Жок, ошо сураттым сиз эмне тартып. Мак. Хорошо. Так, мына жагы, мына. Эми бул эмнени көргөзгүм келип атат. Мына жакта, мына жашыл аянт бар. Мына жерде арчалар турат. Наркы жакта дагы арчалар туруш керек. Бул жака келгенде мына парковкага деп макул арчаларды кыйыптыр. Макул ага. Бирок тротуардын жолун анда жок дегенде ошону албай коюш керек да. Жок дегенде ошол туруш керек да. Жок, ал жок. Бул азыр мына Абдумомунов көчөсүнөн чыгып Тоголок молдого. Биз наркы жагынан Манастан чыктык, Абдумомунов көчөсү менен мына Тоголок молдого келипбиз. Болгон мындай П эмес мындай Г болду да азыр. Биздин багытыбыз Г болду. Ошол эми. Мындайлар Бишкекте 10 эмес 100 деп саналат. Кайсыл жерде Бишкекте көчө болсо, бардыгында ушундай мыйзамсыздык бар. Бардыгында ушундай кууш көчөлөр, баратып эле тротуар жоголуп кеткендер, баратып эле тротуарын кимдир бирөөлөр ээлеп алгандар, же болбосо тротуары мынтип кимдир бирөөлөрдү кайсы бир чиновник болуп чыгат, же болбосо бир бай болуп чыгат, ошолорду айланып өтүп кетет. Биз качанга чейин бүтүндөй эреже, бүтүндөй мыйзамдар, бүтүндөй нормативдер кайсы бир байларды же бир чиновниктерди же бир таасирдүү адамдарды айланып өтүш керек. Качанга чейин ал улана берет? Улана бериш керекпи? Ошол азыр мына болгон бир көчөдөгү бир нече мисалды гана көрсөтүп бердим. Прокуратураны айланып өтүп кетет. Наркы жакта дагы бир белгисиз бирөө бар экен, аны айланып өтүп кетет. Ал үчүн тротуарды жылдырып парковкага тротуар кылып берип атабыз. Парковка жок, көчөгө чыгып кеткен эми. Бул бир эле мисал болду. Мен муну айткандагы максатым эмне? Максатым азыр бул бүткөн көчөлөр. Бул мындай тротуарлар курулган көчөлөр. Бирок азыр тротуарлар курулуп элек, эми курулуп аткан көчөлөр толтура мындай. Эми ошолордун бардыгында ушуга окшогон каталар кетпеш керек, жок дегенде ушуга окшогон нерселер эске алыныш керек. Айланып өтпөгүлөчү айланайындар. Байбы, бай болсо мына бизге айткылачы, мына бай бошотпой атат дегилечи, биз барып доолап береличи ошону. Мына документ кылып алыптыр дей турган болсоңор, сотуңарга дагы барып береличи, ошо сотко катышып берели. Кантип ушул бир байга келгенде эле эреже өзгөрүп кетет деп биз сотко суроо берели ошондо. Кантип баягы нормативдер, архитектуралык баягы нормативдер кантип бул кайсы бир байга келгенде эле өзгөрүп кетет, алмашып кетет, же болбосо айланып өтүп кетет. Ошону биз соттордон дагы сурап берели. Ошол мына биз жардам береличи ошо Бишкектин мындай көчөлөрү көчөдөй болушуна. Бизге айткыла. Мына шаардын мэриясы, архитектурасы, башкалар. Мен билем эми, баягы архитектурада, шаардын мэриясында кызматкерлердин айлыктары 20 000, 25 000 сом. 25 000 айлыкты берип алып, алардан адилеттүүлүк талап кылгандын өзү болбойт. Себеби 25 000 айлыкка отурган адам негизи башынан уурлук кылам деп эле келет. Ошентип уурлук кылып отуруп, мындай нерселерге анан уруксат берип, мыйзамсыз уруксаттарды берип, сатып кете берген. Ошол мисал ушул. Ошон үчүн жанагы кыскартчу нерселерди кыскартып, чиновниктердин айлыгын көтөрүп берели дагы, анан алардан мыйзамдуулук талап кылалы. Анан мындай нерселер болбосун. Бар болуңуздар.